Кадырлуу кечиңиздер менен мекендештер, аруулаштар, себеби жаңы жылдын астында бул арулана турган учур. Бүгүн бизде мейманда бүгүнкү күндүн Залкар Төкмакыны, бүгүнкү күндүн Ысмайылы, бүгүнкү күндүн Алыкул Үсөнбаевы, анан кийин Төкмакындар бизде мыкты, баары таанымал. Ошонун үчүнөн дайым акыйкатты айтып, башкача айтканда апайысада жүргөн Төкмакын. Муну мен жөн айтып аткан жокмун. Биз жогорку кеңеште улуттук мамлекеттик бирок компаниясынын отчетун алып жатканда ошол жетекчиликке тикелей чын сөздү акыйкатты айткан ошо биздин инибиз Азамат Болгонбаев болду. Бүгүн кечки баарлашуу Азамат иним менен адегенде Азамат иним мага биринчи мен суроолорду берейин дейт. Анан кийин орто жолдон мен кайра Азамат инимен суроо берем. Ошентип баарлашып сиздердин кечки эрмек бололу дедик. Сурооңуз баштаңыз анда. Рахмат Каныбек ага, бүгүн ушул баарлашууга, ушул куттуу кечте өзүңүз айткандай баягы аруулана турган, тазаланып турган мезгилдин астында ушул баарлашууга чакырганыңызга рахмат. Мен дагы ушул сиз менен бир жолугуп калган учурда бир өзүмдүн биринекин суроомду берип алайын деп атам. Мамлекеттин негизги өзөгүн руханият түзөт, мамлекеттин негизги өзөгүн бийиктик түзөт. Жана ошол бийиктикти, ошол рухту, ошол духту алып жүргөн байыркы биз окуган Манастан баштап биздин эрендерибиз, берендерибиз түзөт да. Анан деги эле кыргыздын жүрөгүндө, жеке менин жүрөгүмдө сиз дагы ушул тууралуу көп илимий иштериңизди, макалаларыңызды окуп калган учурларыбыз бар. Бул кыргыздын жүрөгүндөгү бир оор окуялардын бири бул 38-жылдагы репрессиялар да. Анан саясий кырдаалдар эми азыр деле ар кандай саясий кырдаалдар болуп атат. Баягы мыктыларыбызды жөнү жок баягы камап коюп, куугунтукка алып учурлар көп да. Анан берейин турган суроом ушул эки өңүттө да. Мүмкүн ошол 37-38 жылдардагы берендерибиз кетпегенде кыргыздын турмушу кандай өңүттө уланмак? Жана ошол куугунтук азыркы доордо керекпи? Керек болсо кандай керек? Кереги жок болсо кандай кереги жок? Кандай кылып биз ушул нерселерди пайдаланып атабыз? Репрессия уланып атабы, уланбай атабы? Менин оюмча уланып жаткандай да туюлат да. Эми таптакыр маңдайына мынтык такабаса дагы кайсыл бир жолунда уланып келе жаткандай көрүнөт. Бул философиялык тема. Мына биз эркин мамлекет болгонубузга 29 жыл болду. Мына бутка туруп кетканда эле кайра төңкүрүш. Мына бутка туруп кетканда эле кайра төңкүрүш. Анан мен кенен ой салам да. Бул кесепети неден болду? Биздин эле жаңылыштыкпы деп. Космостон караганда Кыргызстан бир айыл элбиз да. Космостон караганда 100 жыл бул бир көзүрмө. Анан кийин биз дүйнөдөгү эң аярлуу элбиз. Биз 16-жылдан 45-жылга чейин 30 жылда 3 кыргынды, 3 кенеситти башына өткөздүк. Биринчи 16-жыл түндүк Кыргызстандын 40% кырылды. Кырылганда мыктылар кырылды. Себеби алдыда, чабуулда баатыр жүрөк эр жигиттер жүргөндө. Алар кемпирлерди, балдарды алдыга жиберишкен. Ошондо бир мыктылар кырылды. Бүгүн эмне үчүн элите жоктоп атпайбыз? Ошонун генетикалык себебин айтайын деп атам да. Жакшылар тукумас калган. Экинчи 37-38 бул 53-ке чейин уланып, ошол жеринде мен мыйзам долбоорун даярдагам. Репрессиялангандарды актоо жөнүндө. Биз баягы үстүртөн эле көрүнүктүү адамдарды да актадык. Ата бейитте жаткан. Экинчи эки адамга чоң рахмат айтмакчымын. Болот Абдрахманов деген бизде тарыхчыдагы улуттук коопсуздук кызматында иштеген 15.000 адам тизмесин тизип чыкты. Бирок алардын көбү актар элек. Себеби аз акташ үчүн алар атылып кеткен да. Анын тууганы сотко бериш керек экен. Сотко бериш үчүн КБ артынан документ табышың керек экен. Анан кайра прокуратура иликтеп, макулбу, макул эмеспи деп тирүү адамды соттогондой соттош керек экен. Алардын 100% өтүп кеткен. 80-90% балдарды өтүп кетти. Алардын аты тарыхта кара бойдон калды. Кудайдын астында ак болгон менен документте же контур же туранычы деп ушинтип бойдон калды да. Мен ошолорду көрүп айтып берип атам. Тагаев деген тарыхчы аксакал бар. Ош университетинин ошол аксакалга ыраазычылык билдирем.
ошонун айтуусуна караганда 100.000 адам репрессия болду. Мына 37-38 жөн эле Ошто бир колхозда планды толтурбай койсо, бул Совет өкмөтүнө каршы деп Украина айда беришкен. Алайдан 180 киши түшүп келатып, анан 2-3 баш ийбей жана милицияларга качканда 2 милиция 160 атып салган. Жалал-Абадта була Совет өкмөтүнө каршы деп бир 60 киши бата турган мечитке 300 кишини 6 ай камап бакырышкан да. Кытайга уйгур улутундагылар экен. 2 жашар бала атасын көтөрүп өтүп кетсе, ошого чечимчи калып койду, чыкканчы деп. 2 жашар балага чыкканчы. Не деген адамгерчиликсиз коом бул. Мына ошол 100.000 адамдан дээрлик бардан тукум алган жок. Алардын кыздары, балдары мына акыркы Роза Айтматова укмуш китеп жазды. Атасы жөнүндө мен биринчи жолу ошондой жүрөгүмдү эзибеген китеп да, өзүнө да айттым. Акыркы 30 жылда мен окуган китептер эң алдыңкысы Роза Айтматованын Белый страницы истории деген китеби да. Ошолордун 100.000 адамдын бизге азыр 4,5 миң эле сот аркылуу акталган. Калганын ушу темп менен актайлы десек да 200 жыл керек экен да. Украинада, Россиянын өзүндө деле президент указы менен актап салган. Украинада өзүнчө комиссия түзүлгөн, алар 2 миллион экен, азыр 1 миллион актап бүтүптүр. Казактар жакында комиссия түздү. А менин максатым ошону ар бирөөнө соттон актап отуруп эле бир тарыхчы, бир прокуратуранын кызматкери, бир улуттук коопсуздук кызматкери отуруп туруп эле карап отуруп 2 жыл. Баарынын фамилиясын бир эле закон менен актап салалы деп атам да. Мамлекеттик деңгээлде. Мамлекеттик деңгээлде. Ошого да каршылаштар чыгып анан закон токтоп калды. Мен үчүн муну айтып атам. Себеби биз эми баягы СССР жок, НКВД жок. Өзүбүзгө өзүбүз бийбиз. Ошондо эркин заман келгенде да эң негизгиси көрө албастыктан, бийликти кызгангандыктан кыргыздын мыктылары бирин-бири камап атат да. Болдо Кылычтын куш төрөсү Буудайык деген мыкты поэмасы бар. Ал кушту ырдап атып эле куштун мыктысы мыктыны албайт экен да. Бүркүт эч убакта калтарды албайт, начар түркүн алат. Айванаттарда ошондой геном бар экен, мыкты мыктыга тийбейт деген. А Кыргызстанда мыкты туруп алып, мыктыны жамандап, туура. Мыктыны камап, баягы мурунку президентибиздин Отунбаева жөнүндөгү сөзү баарыбызды загылган да. Анын аягы эмне менен бүттү? Аяк ушул күнгө алып келди. Бирибизди камагандын айынан бүгүн ошо камактагылар президент болуп, президенттер камалып атат да. Бул эми 10 киши камалып кетсе ойлойсуз да, мейли эми жылына авариядан бери мынча киши каза болот да. Жок, андай эмес. 10 кишини камасаң 5 миллион киши коркот. Мына карасаңыз, жана репрессия болду. Разаков келгенге чейин 30 жыл кыргыздардан бир мемлекеттер чыккан эмес. Все улут коркуп калды да. Атасын атып атса, камап атса, энеси айтат, балам митингге барбай эле кой. Сен да камаласың деп, улуттун жүрөгүндө коркоктук сезим пайда болду. Бул репрессиядан жаман. Себеби коркуу улут эркин мамлекет кура албайт. Мына бүгүн саясатка келаткандар кээ келек жетип айтып атат, тигини камайм, муну камайм деп. Камап салыштар мүмкүн. Бирок ошо менен кыргыздын кедергисине чоң зыян тийгизет. Биз ошол 37-жылкы азыркы тарыхтан ачуу сабарыбыз керек отурганда. Биз бир айыл элбиз. Айыл тынч эле. Ошо айылдын тентектери эле тил табыша албай, бирин камап, бирин кубалап, анан бүт айылдын тынчы кетип атат. Бүт айылдын жашоосу тиге бекит болбой калды. Бүт айылдын суусу кирилип атат, мынча айтсам. Туура. Мезгилдерди өткөрдүк, бир топ кылымдарды өткөрдүк, кыйрыларды өткөрдүк. Ар мезгилдин өзүнүн орду болду, өйдөсү болду, төмөнү болду дегендей. Бирок канткен күндө дагы ушул кыргызды кыргыз кордобой, кыргызды кыргыз коргой турган учурга келип калдык окшойт. Каныбек ага, мына бир канатыңыз саясатта күйлөнсө, бир канатыңыз ушул руханий баалуулук, адабият, искусство деп жан өрөп келген саналуу адамдардын бирисиз да. Негизи эле ушул өнөр дейбизби, адабият дейбизби, искусство дейбизби, деги эле ушул руханий баалуулук дейбизби, мамлекетти алга сүрөөдө орду кандай болуш керек? Негизи эле мамлекеттин түзүлүшүндө бир өзгөчө орду болуш керекпи? Бул нерсенин кандай көз караштасыз? Эки багытта айтайын сизге. Махмуд Кашкаринин
жана түрк сөздүгүндө айтып атат, бул эми 1000 жыл илгери Евразия континентинде ушул жерде 14 улут жашаптыр да. Чиктер, астар, тургештер жана башкалар келип туруп, анан азыркылардан көк түрктөр, уйгурлар, кыргыздар дейт. Көк түрктөрдүн мамлекети жок, ал турса Европада отурса. Уйгурлар мамлекети жок. Белгилер таптакыр кумга сиңгендей жок болду да. Ооба. Кичинекей кыргыз сакталып калды. 1000 жылдан кийин. Эмне үчүн сакталып калды? Биринчи бир өнөрү болгон. Комузчулук болгон. Ооба. Экинчи Манас дух болгон да. Бир Манас деген чыныгы баатыр болгон. Ошол идеал болуп, ошол бизди сактап калат деп, баары ошол феноменге ишенип, анан тили, анан жери. Бирок азыр деле тили, жери барлар бар, бирок улут эмес да алар, мамлекет эмес да. Алар урун деңгээлинде калган. Ооба. Менимче бул биринчи себеп. Экинчи себеп, дүйнөдө империяларды карасаңыз, бул 90-жылы СССР урады, ошондон 2 жыл мурун чет жердик журналдан которуп, муну окуп калдым. Орус журналынан. Рейгандын советниги не сурап бериптир. СССРдин келечеги кандай болот деп. Ал айтат, СССР жакында урайт дейт 2 жыл мурун. 91 болса 89 жыл айтты да. Эмне үчүн урайт десе, СССР биз сыяктуу кино чыгарып албай калды дейт. Маданий конкуренцияны түзө албай калды дейт. Алардын Голливуд деген эми укмуш эмеси бар да. Кинону айтып атат ошондо да. Кинодан конкуренция болбогондо маданияттан конкуренция болбойсуң. Ооба. Себеби кино тез таркайт да. Туура. Экинчи ошол Чыңгыз хандын империясы, Франция империясы, Англия империясын карасак, өзү француздар барган жерине Франция маданиятын таркатып, азыркы чейин Африкадагы Алжир баш болгон элдер дагы эле өзүнчө өлкө болгон менен Франция маданиятын таркатып иштейт да. Англия ушунчалык булар бекем, түбү терең, дүйнөнүн бүт музейи азыр Англияда. Дүйнөнүн тарыхы Англияда түзүлгөн. Британский энциклопедия биринчи орунда турат да. Ошон үчүн алар дүйнөгө англис маданиятын, англис тилин таркаталды да. Чыңгыз хандын деңгээлинде дүйнөдө полководец чыккан эмес. Бирок Чыңгыз хан кылычка таянып, ал маданий империя куралган жок да. Эгерде маданий империя курганда бүгүн Монголияда бүгүн дүйнөнүн себеби өз кичинекей Монголия 2 миллион деген менен Чыңгыз хандын каны 19 миллион адамга таркаган экен. 19 миллион адам. Англичандар иштеп чыкты да. Демек алар Бангладеште, Индияда бир жерде жүрөт, бирок бөлөк улут болуп кетти. Сен маданият бир болгон жок да. Маданият берген жок. Алардын форумда Амир Темур акындарды, эң негизги жана обсерваториясы бар. Илимдүүлөрдү, сүрөтчүлөрдү, кол өрчөлөр сыйлаган да. Ошонун бүгүн улантуучулары албетте Өзбекстан, Тажикстан өлкөлөрү, бирок Амир Темурдун дүйнөдө аты жаратуучу, жаратман катары калды. Эгерде Чыңгыз хан дүйнөдөгү жангечти полководец болсо, Амир Темур жаратман. Азыркы күндө деле ошол искусствону, өнөрдү, адабиятты колдогондордон биздин тарыхта деле Турдак Мусабалиев. Мага Мурат Бегиминалов айтып берген, студент кезинде дейт, Москвада окуп жүрүп, бир конкурста биринчи орундан билет. Кыргызстан билбейт дейт анда. Маяк радиосунан Мусабалиев угуп калып, мени чакырып, эмне жардам керек деп, азыркы жашап аткан үйүм берген. Разахов. Ким келип, Мухтар Абазов. Карабайсың, падышанын деңгээлин ойнот да. Туура. Кимди алып кетип калса болмок да, Саякбай алайт. Жок, ушул жердин ээси Разахов деп, Разаховго бир уруксат сурап, анын Саякбайды бир жума Казакстанга алып кеткен экен да. Саякбайды сураш үчүн биринчи секретарга берген экен. Биз эми ошол деңгээлде ойлоно алабызбы? Ошол деңгээлде иш жүгүртө алабызбы? Мамлекеттин келечеги ошол. СССР урарда биринчи экономика керек деп жана Абалкин деген экономисттер чыкты. Анан Россияда билесиз, Лихачев деген мыкты академик, Россиянын тарыхы, филологиясы, Россиянын жер аттарын коргоп жүргөн адам чыгып айтты. СССРде
маданий жагынан оңдомой саясат оңолбойт. Азыр биз ошондой доордобуз. Туура. Туура айтып атасыз. Биз казак айтышка барганда да айтып калат эмеспи тиги. Абылай хан букар жырау эшиктен кирип келсе төргө өткөрүптүр деп. Анан падышам сиз өтүңүз десе букар Абылай айтат экен да. Мени эл шайлаган, сени Кудай шайлаган, сен төргө өтүшүң керек деп. Демек сиз айтып аткан сөздөр биз руханиятты бийик койсок мамлекет катары өзөбүз. Кийинки созуфта жаста ким депутат болорун билбейм. Бирок сиз Төкмак Майдан кала бересиз да. Ооба. Анан 30-жылдарында Кудай өмүр берсе кала бересиз да. Кудай өмүр берсе 50-жылда болосуз. Мындан да зоболоо болот. Манас орден ээси болосуз. Могул созуфтагылар февралда унутулуп калат. Мен өзүм депутат болуп жүрбөймбү? Туура. 15-жылы депутат болгондордун 95% депутат болгонун унутуп калат экен да. Себеби элдин жүрөгүнө жеткидей өнөр калтыра албасаң, сөз калтыра албасаң, иш калтыра албасаң, элиң үчүн аны эстеш керек. Ойлоп көрсөң, эмне үчүн аны эстеш керек? Элге калбасаң, өнөр адамдары Райкан менен Медин бирде госслужбада иштеген эмес. Туура. Дегил айлык алар эмес. Бирок алар бүгүн ар бир айлык жүрөгүнчө калган. Өкмөттөн 100 жылдан ашты. Аларды көргөн муунун көбөйтүп кетти. Туура. Бирок биздин күчүлөр да Райкан Минткен Турбаева, Медикен Минткен Турбаева деп сөз менен калды. Жакшынын өнөрүнүн астында ошондой туу калат. Жамандын артында чуу калат. Жамандын артында чаң калат, жакшынын астында жакшы кар калат. Акмен көсөттү. Рахмат. Дагы да болсо ошол баягы чындап эле мен ойлойм сиздин жүрөгүңүз көпчүлүгү ушул кылган баягы акыркы 30 жылдагы ишиңиз саясий тармактан көбүрөөк болсо дагы жүрөгүңүз руханиятка көбүрөөк тартат болуш керек деп ойлойм. Анан ушул өнөрдү колдоп, сүрөп жүргөн кишилер менен кимдер менен талапташ болуп, кимдер менен сабакташ болуп ушул сыйлап аздектеп жүрөсүз. Азыркы замандын өнөр адамдары дейбизби? Мындай бара-бара баары кууш боло баштайт экен. Ооба. Өнөр темасында, руханият темасында сүйлөшө турган Садык Шет, менин кесиптешим, сиздин агаңыз. Бирок биз баары бир бактылуу муунбуз да. Сүймөнкул Чокморов менен сүйлөшүп калдык. Мен Чыңгыз Айтматов менен чачтым. Мен азыркы күндө Тургунбай Садыков агам менен сүйлөшө алам. Ооба. 10 жылдан кийин ушундай таланттар болобу? Бир нерсеге баягы быйылкы жыл өкүнүчтүү болду. Сиздин досторуңуз, менин инилерим Зайырбек менен эмгелеп өтүп кетти да. Анан ошол алар чага барганда, кирип баратканда, биякта гиганттар турат. Мир Рахимов, Калый Молдабасанов, Асанкан Жумахматов, Миңжилкыев. Эми ар бирөө гигант да. Бирок аларды эстир тарбиялап өстүргөн да. Эми эгемен Кыргызстан ошондой таланттарды тарбиялай алабызбы? Мени ошол ойжонтты да. Алардын баары Москванын дүйнөлүк школасын бүтүрүшкөндөр. Алардын устаттары ошол жактан болгон. Ошондой дүйнөлүк таң кала турган, эми Кыргызды таң кала турган таланттарыбызды дайым чыгарабыз. Бул өзүбүздүн алкакта. Өзүбүздүн алкакта. Аны үчүн Калый Молдабасанов чоң театрда дирижер кылган да. Ооба. Азыр бизди кабыл алабы ошол жакта. Алмаса. Калый Молдабасановдун теге Саманчынын жолу СССРдин сыйлыгын алган. Же болбосо Миңжилкыев Марийский театрдаганда бүт зал туруп калчапчылар. Чыңгыз Айтматов айтып эле болду. Ооба. Эми ошол мени ойлондурат да. Бизде дүйнөлүк алкакта атаандаштык түзө алабызбы? Кыргыздын пианисти, ырчысы барып Карнеги холлдорду даялабы? Же Италиан театрында даялабы? Же бу турган Марийский театрда даялабы? Большой театрда спектакль коелабы? Ке ошондо да өзүбүз кайнай беребиз бирибиздин казандачы. Туура. Ошондой шартта мамлекет кандай кылып бериш керек? Маселен эми бирин-экин балдарыбыз бар экен да, Кудайга шүгүр. Маселен Азамат Сыдыков деген жигит Америкада азыр дүйнөнү дүңгүрөткөн мыкты 10 пианисттин катарында экен да. Дагы бир жигитибиз Жеңиш деген операдан Италияда жакшы сап башында турат. Сиз айткандай чындап эле ошондой мыктыларыбыз көп болсо жакшы болмок да. Анан бул нерсеге мамлекет шарт түзүп бериш керекпи же кандай кылыш керек бул нерселерди? 3 жагдай. Биринчиден чыган жаш күлүк ошондойлор чыкса, булар баа лотерея тутуп алгандай да. Ооба. Биринчи өздөрү аракет кылыш керек. Албетте. Кээде ошондой гранттык стипендиялар болот. Бул эми 1000 кишиден бирөө өтөт да. Экинчиден
алар деле кымбат эмес. Мисалы үчүн президенттин, премьердин, спикердин фонддору бар. 15-30 миллион сомдон. Бирөөнү ашып кетсе 1 миллион сом түшөт. Ошондой Италиянын опера школасы, Американын кино школасы, Россиянын театр школасы ошондойлор. Анан өткөндө эң өкүнүчтүү Козлов деген Россияда футуролог бар. Адамзаттын келечегин болжойт да. Эмеге чыгыптыр, российский газетага. 21 кылымда 3 эле маданият жашайт дейт. Шоу маданият, эме маданият, коммерциялык маданият. Үчүнчүсү IT технологияга аралашып кеткен маданият. Ошого аралаша албаган бул театр дейт да. Азыр Кытай менен Японияда бүт опера спектакльдерин тиги-дыга көчүрүп 50 жылдан кийин, 3 жылдан кийин интернеттен көргөндө ошого даярдап атышат дейт. Себеби опера театрын, операны жана балетти көргөндөр азайып, азыр деле филармония барбай калды. 1 жылдан бери концерт болду. Сен YouTube'дан калган концерттер көрсөң. Ошон үчүн 3 маданият дейт да. Шоу маданият бул жеңил жилик маданият. Экинчи коммерциялык маданият, жана акча менен аралашып, жана YouTube каналдагы маданият. Үчүнчүсү IT технология. Баары келип интернетке түшөт экен да. Ал жагынан келгенде бизге кыйыныраак болот. Мисалы үчүн көк макындык өнөр же манас өнөрлөр үчөнө тең келбейт. Муну улут мамлекет өзү колдоп турбаса, үчөнө тең кириш кыйыныраак да. Бул жагынан бизде мындай бир утмушта бир зөөкүр доо келип атат. Ушунчалык атаандаш доо келип атат да. Биз ошол көңкү өнөрдү сактап, кантип 21 кылымдан 22 кылымга аттап өтүп кете алабыз. Себеби 20 кылымдан 21 кылымга оңойлотуп кеттик да, баарын сактадык. 1-2-3 эле өнөрлөрүбүз, аны айтайын мисалы үчүн, кылгыяк азайып кетти, бирок кайра жанданып барат. Кошокчу азайып кетти, бирок аны да жандандырса болот. Санжырачы жоголуп баратат. Бир ушундай ЮНЕСКОнун тизмесине киргизип, анан Кыргыз өкмөтүнө атайын ушул өнөрлөрдү колдой турган программасы түзүлсө, ага көп каражат кетпейт да. Булар санжырачылар, булар жанагы кылгыякчылар, булар кошокчу, азыр такыр жок болуп кетти. Дарымчылар деп койчу, дарым айткандар, анан кийин термирлары. Чыңгыз Айтматов эскерип берет, Бельгияда посол болуп жүргөндө Германияда бир диний чөрөдө жолугуп калыптыр. Айта протестанттар да. Анан Чыңгыз Айтматовдун Понтий Пилат окуп жаткан го дейм. Анан алтарда коет да, атайын поп гана отура турган жер болот. Ошо гана ошол жерден жана диний бизге айтканда дааваттарын айтат. Аяка бөлөк адам отура албайт. Ошого Чыңгыз Айтматов отурушуптур. Поп отура турган жерге. Анан Чыңгыз Айтматовдон кийин бизде бир эме теримири бар. Эгин жазда чачканда, урук чачканда, мунусу жетим жесирге, мунусу кайры мискинге артып калса өзүмө деп. Карабайсызбы, көчмөн элдин философиясын? Эгерде мен байлык тапсам, биринчиси жетим жесирге, экинчиси кайры мискинге, үчүнчүсү орукчанга, анан алардан артса мага деп. Немисчеден биринчи орусча которуп, немисче которуп берсе, алардан калыптыр. Сиздин сөз дин турбайбы? Бул байыркы теремирлар да. Бул динге барып турбайбы? Бул Библияга барып турбайбы деп, аны Айтматов ошону орусча өзү которуп, менимче кут билимгесине астырганда. Ошол ырларды сактап калбасак, бул ыр 10 жылдан кийин айтылбай калышы мүмкүн таптакыр. Дарым ырлары ыр менен дарылаган да. Ыр менен жана көз тийгенде ооруларды кетирген. Андан башка теремирлар болгон, жин теремирлар болгон да, ошол жок болуп барат. Ошондой эмне үчүн ЮНЕСКО кириш керек? Себеби ЮНЕСКО киргенден кийин мамлекет өзүнө милдет алат да, шуну мен сактайм деп. Ушундай жок болуп бараткан көңкү кыргыз өнөрлөрү бар. Ал бул өкмөттүн эмес, бул баарыбыздын вазифабыз. 93-жылдары санжырачылардын конкурсу өтчү эле. Азыр андай санжыр айткан киши жок калды. Албетте.
Акыркы учурда могу конституция биздин негизги баш мыйзамыбызда аябай талкуу жүрүп атат. Эми бул баардык дүйнөлүк алкактагы талап, конституциясы болуш керек ар бир өлкөнүн. Бирок сиз жогоруда айтып атпайсызбы, мына ошол нерселерди илгери Раматылык Орозбек Кутманалиев Баба Дыйкандын ролун аткарып ушул нерселерди айтчу эле. Чоң сакал алатып аянтканда. Эми Ноорузда айткан күндөр. Ошол нерселер элдин жүрөгүндө сакталып калчу эле да каныбага. Бул нерселердин баардыгы баягы азыркы социалдык экономикалык акыбалыбыздагы эң бир руханий улуу сөз да. Бул тапканым булга болсун, бул тапканым буга болсун деп бөлүшкөн адам аз да кайрымдуу. Жан дүйнөнү. Ооба. Демек ушул нерселер бир руханий конституциябыз болуп бере алар беле, жыйнап толукталып чыгып калса. Мен дайым элге айтам да. Биз конституция менен жашаганыбызга 4 жылдан кийин 100 жыл болот. 1-нчи конституция 24 жылга болот. 24-жылы. Ага ишин ушул каада салып конституциядан күчтүү. Жөп-жөнөкөй бир айылдан ууру чыкса, ал көчүп кетчи. Бир жакта жүрөт десе, 7 атасына чейин уурунун баласы болчу да. Мындан өткөн каргыш калчу эмес да. Анан кийин эл эмне дейт? Элдин башында түз жүргөн аксакалдар ошонун наалатына калбаш керек да. Ошо назарында жүрүш керек да. Илгери, мисалы үчүн бизден кетмен төбөгө чыгып кетип, анан ошол жактан турмушка чыгып, анан көзөп калыптыр. Кетмен төбө. Кой кетмен төбөдө биздин кызыбыз ошол жакта жесир болуп жүрөт деп, кедей болуп калбасын деп согум этип жиберчү экен да. Себеби урунун намысы бийик турганда, биздин кызыбыз аякка барып, күйөөсүнөн ажырап, бул ар бир урууда болгон да. Туура. Анан кийин ошон үчүн бизде түрмө болгон эмес, карылар үйү болгон эмес, жетим баланы асырап алган. Атасы же атасынын бир туугандары, аталаш туугандары такыр болсо бир уруу ажырап, ошол уруунун барасы болуп калган да. Мына кечээ биз жетимдер маселеси боюнча козголсок, 136 жетимдер үйү бар экен да. Кыргызстанда. Карылар үйүндөрүндө Шайлебек байке Нижний Серафимовканы жазганда 4-5 эле кыргыздар бар. Азыр 90% кыргыздарда биздин кутубуз, биздин рухубуз билимдеген менен азайып төмөндөп бараткандай да. Bunun bari madaniyatqa, көкіректің емесін байлығына байланышты да. Бұл болса азыр 6,5 миллион елге 10 миллион сотка бар. Ооба. Біз нанға бөлген ақшабыз, соткаға бөлген ақшабыздан 20 есе аз. Нанға бөлген ақшабыз, соткаға бөлгенден. Себебі айына ар бір киши 1000 сомға сотка телефонға единица салат. 1000 сомға нан жебейсіз. Тура. Ошондой заман барын жетишкен заман, бирок көкөлөктүн көксөлүгүн толтуруу өтө кыйын да. Бутанда өлкө бар. Кедей. Бирок дүйнөдө өзүн бактылуубу деген биринчи орунда экен да. Эң бай өлкө Катар. Суроомун жылоо жүргүзсө эң бактысыздар. Сен маданияты жок да. Америка ушунча экономикасы күчтүү, дүйнөдө өзүн өзү өлтүргөндөр боюнча эң алдыңга орунда турат экен да. Ошон үчүн мен ойлойм да, кыргыздын бактысы эмнеде? Ошо мен өзүмдүн айылымды салыштырсам, баары эле миллионер болоюн деген ой жок. Балдарын кыргыз эмнеге намыстанат билесизби? Тойго кошумча кошолбой калса жаман намыстанат. Намыстанат, туура. Тойго мындай жакшы жагы бар. Биз бала кезде балдары окуу өтпөй калса намыстанчу. Биз мектепте окуп жүргөндө биздин айылдан 4-5 эле бала окуп өтчү. Кыргыздын ошо сиз да өзүңүздүн оюңду айтсаңыз, менин баамымда кыргыздын баласы биринчи мамлекетте калыстык болсо да. Калыстык, адилеттүүлүк болсо, эч кимди жөн жерден түрмөгө отургузбаса, бирөөнүн мүлкүн тартып албаса, муштабаса, сабабаса, жөн жерден кызматтан албаса, бакыбат. Себеби ошондо айылдар бар. Жакшы айыл өкмөт иштеп баарын камсыз кылат да. Экинчи тапкан ташыганы ошо балдарына жетет, кийими бүтүн, жамандык жакшылыкка акча кошо алат. Кээде согумга бир жылкы соет, кудага кошумча болсо бир жылкы кошот. Орточо турмушта айтып атам да. Теге Япондордун жана кодекс Бусида деген бар да. Ошо кыргыз кодексин эсептесек деп атам да. Экинчи ошол материалда жактан, үчүнчү эч ким кемсинтпесе, өз укугун өзү коргосо,
өзүнүн жери бар. Орточо кыргыздын турмушу мындай эле да. Bir iki жылкысы бар. 2-3 уyu var, gününe süt sağ ötközü, tanesi 3-4 сом берет. 15 ойы бар. 20 соток айдоосу бар. Анан 1 гектар эмеси бар, чабындысы. Мына орточо кыргыз ушундай эле. Туура. Эми мамлекет ошондон түшкөн акчасын өзүнүн 1 жылдык чыгымына жеткидей болсо да, мамлекет зөкүрлүк кылбаса, баласы жакшы мектепте окуса, анан айылда жакшы мектеп, жакшы спорт зал, жакшы фаб, жакшы мечит, жакшы китепкана, анан жол асфальт, анан таза суу болсо, анан айылдын эрмеги 1-2 комузчусу болсо, анан айылда мыкты 2-3 аксакалы болсо, анан көкпөрү командасы болсо бир. Ооба, туура. Bunun var жөнөкөй нерселер. Жөнөкөй эле нерселер, туура айтасыз. Кыргыздын бактысы, бир да жеринде, бир да кыргыз айтты, мен үйүмдө алтыным болсун деп. Туура. Мен да ойлойм да Каныбек ага. Чындап эле биз азыркы акыбалда да, маселен жанагы дүйнөлүк деңгээлдеги жанагы технологияны өнүктүрүп аткан адамдардай катар-катар ракета учура албайт экенбиз. Башка бир чоң бир машиналерди курап чыгара албайт экенбиз. Бирок биздин негизги өзөгүбүз ушул руханий баалуулуктарыбыз деп ойлойм да. Себеби кыргыз бактысы эмне деп суроо берсеңиз, туура. 4төө руханийге туура келет. Туура. Бирөө эле материалдык, айлыгым, пенсиям жакшы болсо деген. Туура айтып атасыз. Анан дегеним ушул акыркы мезгилдерде ушул саясий кырдаал дейбизби, кандай кырдаалдарыбыз көп болуп кетти. Деги эле ушул маданият адамдары, маданият өкүлдөрү, бул ошол сиз айтып аткан эң улуу Манас атабыздын жанынан бери жүргөн да, Рамандын ырчы улуу деп, мына ошолордон бери бир топ манасчылар келген, комушчулар келген, жана башкалардын бардыгы сиз айтып аткан ошол руханий адамдар ушундай кырдаалдарда көч башында, сөз башында жүрүш керекпи деп ойлойм да. Себеби элди рухка чакырып, элди касиетке чакырып, элди ынтымакка, биримдикке чакырып. Себеби кыргыз ошол руханиятын баары бир уккан го деп ойлойм да. Манасчы айтып атса тескери кетип калбайт болуш керек деп ойлойм. Анан ушул 1-2 суроомду дагы бир берип алсам деп. Кантсе да ушул ыр жазганды өзүңүзчө бир эрилсеңиз керек. Анан эми кыргыз бир манас айткысы келип эрилип кетсе керек. Анан комуз жөнүндө сиз көп сөз кыласыз да, негедир ушул кыргыздын комузу тууралуу бизде саясатчылардын көпчүлүгү айта бербейт комуз тууралуу. Эми комуздун касиети бул эми илимпоздор, аксакалдар, улуулар бардыгы айтып келген. Ушул комуз жөнүндө көп сөз кыласыз. Мүмкүн ушул комузга бир өкүтүңүз барбы, чертпейсизби? Комузчулардан кимди аздек тутуп көкүрөңүздө туу тутасыз? Мен ошол эң өкүнгөнүм турмушта ушул комуз четкенди билбей калдым. Үйүмдө комуз бар, андан корком. Комузду бургуп албайын депчи. Комуздун касиети, себеби биздин үйүбүз ортосу 150 метр Мураталы Күрөңкелдин үйү турат, азыр кызат берген. Анан комуз дегенде өзү классикалык үйлөр бар, ибарат, кара өзгө, насыйхат, Машботой. Кыргызстандагы укмуш күй ыбырайын жыргалыгын деген көз. Мен ошону укканда жыргайм да, азыркы комузчунун баары черте албайт. Бул классика. Анан Сары Булук айтып берди. Ал көлдө иштеп калганда, ошондо элден уккам деп, кийин бир китептен окуп калдым. Согуштан кийинки жылдары түпкө Чайковский келет. Россиянын Кыргыз ССРинде маданият күндөрү болуп, анан ошол жакта уйчу жылкычы малчыларга машиненин үстүнө концерт коет. Чабандарды алып келишет, Чайковский дирижирлетет, симфонияны ойнойт. Эле келип берди, кол чабып атып кайда жүрсүң? Түшүнбөйт да. Анан кийин эл ыбыкам келсин деди. Орай здоровый киши экен дейт, айылдыктар челе тебе менен кийин анан манжалар укмуш болгон турбайбы? Ооба, манжалар укмуш болгон экен. Анан таң калыштуу ошондон тергенин. Анан кийин же жаш тилекпи, же жеңиш күйсүн черттерек, же ушул жыргал күндүбү биргү да улуу. Ошо Чайковскийдин көзүнчө. Анан Чайковский келип мынтип айтты. Сиздин бир кайрыңыз бир симфония топойт. Чайковский дүйнөдөгү дөөшалардын бири да. Бир кыргызчалык айткан касиети да.
ошол комуз жөнүндө сөзүмдү көтөрүүдөн мурда жана сиз бир нерсени айттыңыз, ошону мен улап салыштырайын деп атам. Жаңы конституцияны өзгөртүп атабыз. Президенттик болсун, парламенттик болсун. Президенттик деген кандай? Президенттик боло турган болсо, мисалы, сиз Азамат Болгонбаев жалгыз төкмакын болосуз. Аалы жок болот, Жеңиш жок болот, Асылбек Манатов жок болот, Шекербек Адым жок болот. Сизге ошондой керекпи? Албетте кереги жок да. Анда айтыштын кимде кереги бар? Айтыш туура. Парламентаризм деген кандай? Эртең сиз Аалы менен айтышасыз, Жеңиш менен айтышасыз, Асылбек менен айтышасыз. Кандай кызык, кандай таймаш. Туура. Мына ошо парламентаризм. Жалгыз Азамат Болгонбаев Кыргызстанда төкмакын болуп калса, бул президенттик диктатура. Туура. 5-6 төкмакын улам анан муңкуда сиз жеңесиз. Кийинкиде Аалы жеңет, андан кийинкиде Асылбек жеңет. Себеби ар бир адам жаңылат, мүдүрлөт. Бизде саясатчы мүдүрлөт. Мына ошол парламентаризм. Сөзүмдүн соңунда биринчи мен бул китепти эмне үчүн берген там? Мен сизди, мен да эл да сагынды, экөөбүздүн баарлашууну бир ыр менен жыйынтыктап турушубуз керек. Бул китеп жакында эле чыкты. Кыргыздын 7 каада салты. Туура. Аягында 7 осуяты бар. Ооба. Мусулмандын 5 озипасы бар да. Туура. Бүткүл дүйнөдөгү 800 миллион мусулманды кылып турган ушу 5 парзы. Туура. 6 миллион кыргыздын башына эмне болушат? Мен биринчи суроо берейин. Албетте. Биринчи Кыргызстан озипасы эне тилди, жет атаны, манасты билиш керек. Билесизби? Албетте, Кудайга шүгүр, эне тилдер да. Биринчи экзамен өттүңүз. Рахмат. Экинчиси үйүндө же калпак, же элечек, же комуз, же бешик, же божий болуш керек дейт. Бар калпагым бар, комузум бар, бешик бар. Экинчисинен өттүңүз, бешикке. Бар. Үчүнчү, ар бир кыргыз баласы өмүрүндө же Манастын күмбөзүнө, же Сулайман тоого зыярат кылыш керек дейт. Манастын күмбөзүндө да, Сулайман тоого да зыярат кылган, бала чакамды да алып барам деп ойлойм, Кудай буйрса. Төртүнчүсү, ар бир кыргыз баласы үйүндө Манас эпосу, Айтматовдун, Сыдыкбековдун, Токонбаевдин, Осмоновдун, Касымбековдун, Кеңешсуптун, Дүйшеевдин китептери туруш керек дейт. Бар. Манас китеби бар. Төртөөнүн өттүңүз. Бешинчиси, ар бир кыргыз баласы, сиздин уулуңуз бар да, жылкы күтүш керек дейт. Жылкы күтөм. Бешөө бүттү. Алтынчысы, салттуу мусулманчылыкты тутуу. Албетте, эми жалпы кыргыз эл мусулманчылык туткандай, мен да ошол салттуу мусулманчылык тутуп, баягы шарттарын аткарып жумага барып дегендей. Эми 7 озипанын эң жетинчиси, сиздин балаңыз, же кызыңыз, же келинчегиңиз 21-чи кылымдын адистигине болуш керек дейт. Же IT технология, же чет тилдерди, же жашыл экономика, же нанотехнология билиш керек дейт. Ушуга эми кадам ташташыбыз керек. Баардыгы ошо бириктирип атат. Мына ушуга кадам ташташ керек. Кыргыздын озипасын аткарсак, биз бир кадам алдыга жылабыз. Туура. Ошондо партияга бөлүнгөнүбүз да, жерге бөлүнгөнүбүз бар майда болуп калат да. Рахмат. Кыргыз ошентип аруланат, кыргыз ошентип бийикке чыгат. Ушул китепти мен сизге береке тилейм. Рахмат. Ырыңызды бир тамшаны уккум келди. Рахмат. Кабыдан кыргыз болгон бузу кече кыраанын Манас барында. Кылымдарды жаңыртып, кыйырларга шаң салып, кырык чoro жүргөн жанында. Ырдалган экен кам Манас чынында, рамандын сабында. Кабыдан Манас шерине каны кейде апабыз ар качан көргөн камылгы. Камбакай кошой атабыз катыра берген батаны. Кам Манастай атанын ой, кылымдарга карачы келе жатат сапары. Өзгөчө кыргыз билесиз, карачың өнөрү менен жашады. Жаштары кызмат кылышсаң удуудар берген батаны. Бүгүндан удуудан удуу кеп козгоп, Каныбектей жанаган бүгүн чакырдыңыз атайы. Сиз жазып жүргөн адамсыз. Тиги
Кадырлууң элдин катарын казып жүргөн адамсыз ой, тарыхтын нечен катарын чыгардыңыз миңдалай адабият жаатындан ак калпак элдин атагын. Азырда чоң жолго туру чыгып турасыз, Каныбектей жанага байсалдуу болсун сапарың. Ал эми калың элге айтарым, арам оокат жолдордон алыстарын шайлайлы, кара кылдык акчарган калыстарын шайлайлы. Эл атканын шайлабай, эл бакканын шайлайлы. Көдөнүнөн улуу сөз биз түйгөндөрүн шайлайлы, көпчүлүктүн эл менен жүргөндөрүн шайлайлы, калк кадырын ар качан билгендерин шайлайлы. Өзүңүз дагы билесиз, кыргыз деген ким болгон, кыйла жерде пир болгон. Арстанбек акын баштаган акындарда тил болгон. Комузунун боорунда кылымдар баткан ой үн болгон. Ошол өнөр менен кыргыздары Айтматов, Шыңгыз сыяктуу аламга чейин дүң болгон. Аландыктан кыргызым ой, кара кылдык акчарган калыс болуп берели. Тукуму десек манастын биз намыс болуп берели. Жанагың эл саткандардан башкадан биз алыс болуп берели. Асыл болуп берели. Көдөнүбүз туйласын биз акын болуп берели. Жакшы адамдарга канатташ биз жакын болуп берели. Канчалар өткөн дүйнөдөн, алардын катары калган түгөнүп, а биз улуу өнөргө жашайбыз дечи сүйөнүп. Кылымдар менен алышып, кыйырлар менен жарышып, кыргыздар гана жашайт түбөлүгө. Ай бале. Рахмат. Бар болуңуз Каныбек, бар болуңуз. Кандай келаткан жыл аруланын жылы болсун. Рахмат. Азамат энем, чоң рахмат сизди көргөндө менин маанайым көтөрүлүп. Рахмат. Тиги жанагы сөзгө мас болуп кадимкидей рахмат. Се жан дене деген ошо экен да. Туура. Бул экөөсү бириктирип турган эч нерсе жок. Туура. Партиялаш эмеспиз, айылдаш эмеспиз. Туура. Кесибиз экөөлөк. Жан дененин багынан бийик да. Өнөрүңүз өркүндөй берсин. Жаркылдап сиздин да көкүрөгүңүзгө манас ордени таланган заманда мен көргүм келет. Рахмат.